Кутман кечиңиздер менен. Инсан долбоорунун алкагында Кыргызстандагы белгилүү айымдардын өмүр таржымалы жана ишмердүүлүктөрү тууралуу тереңирээк таанышууну улантабыз. Бүгүн бизге залкар жазуучубуз Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун карындашы, билим берүүнүн эмгек сиңирген кызматкери, коомдук ишмер Роза Төрөкуловна Айтматова өзүнүн ары кызыктуу, ары татаал тагдыры тууралуу айтып бермекчи. Кутман күнүңүз менен, Роза Төрөкуловна. Биздин чакыруубузду кабыл алып, долбоорго катышып жатканыңызга терең ыраазычылык билдирем. Биринчи кезекте сиздин абдан келишимдүү көрүнүп жатканыңызга кубануу менен суктануумду билдиргим келип турат. Рахмат. Ушул келбетиңизден жазбай, өлкөбүздөгү миллиондогон аялдарга дем болуп жүрө бериңиз. Мына кечээ эле улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун жарык дүйнө менен коштошкон күнү болду. Бул күн сизди кандай таасирлентет? Что для вас этот день значит? Бул күн албетте кайгылуу күн. Кечээ үй бүлөбүз менен ата бейитке барып, эскерип, Куран окуу үчүн барганбыз. Биз барганда ата бейитке Куран окутуу, эскерүү үчүн баргандар абдан көп экен. Ал жерге кино искусствонун өкүлдөрү, окумуштуулар, жазуучулар барышыптыр. Сиздин атаңыздын бир катар кыргыздын көрүнүктүү инсандары менен репрессияга кеткени тууралуу суроолор көп берилсе керек. Ооба, бул биздин үй бүлөнүн трагедиясы. Ушуга байланыштуу суроолор сизге кандай таасир этет? Менин оюмча, биздин муун турмуштун ар түрдүү, оор жана эң жакшы жагдайларына туш болушту. Элдин баарында эле мындай учурлар болот. А бизде атама байланыштуу окуя биздин үй бүлөнүн трагедиясы болду. 1937 жылы биз Москвада институттун жатаканасында жашап жүргөнүбүздө НКВДнын төрагасы Ежов буйрук берген экен. Ал учурда күн сайын куугунтуктап, камоого алышып, бир күн атамды, эртеси башка бирөөнү, же алардын аялдарын алып кетип жатышкан. Балдарын балдар үйүнө же колонияларга өткөрүп жатышкан. Апам 4 бала менен Шекерге келгенде атамды Москвадан кармашып, 1 жыл түрмөдө кармап, анан атып салышкан. Биз Шекерге кеткенде эң улуубуз Чыңгыз болгон. Болгону 9 жашта экен да. Биздин бүлөдөн ал 9 жашта, экинчи агам 6 жашта, эжем 3 жашта, а мен 5 айлык болгон экенмин. Эки бир тууган агабыз бизге каралашып жаткан. Аны да эл душманынын үй бүлөсүнө каралашасың деп камап салышкан. Ал да кайрылып келген жок. Ошондуктан бизге көңүл ачып басканга да мүмкүнчүлүк жок эле. Анын 3 иниси да кайрылып келбеди. Биздин үй бүлөнүн башынан ушундай кайгылуу, оор тарыхтар баштан өткөн. Атаңыз өзү Таластан болгон да, Ооба, Таластын Кара Буура районунун Шекер айылынан. Апам Караколдон болот. Апам улуттуу боюнча татарка болгон. Атасы ошол учурдун 2 даражада купец болгон. Караколдогу эң байлардын алды экен. Анын 2 тууганы Орто Азия боюнча Алматынын Верный шаарында 1 даражада купец болгон. Менимче, бул жакка кел, бул жакта конкуренттер жок деп ошол агасы кеңеш берсе керек. Татарстандын Поволжьесинде бутуна туруп калган байлар аябай көп болгон да, ошондуктан алар жаңы жерлерди издеп таап жайгашып турушкан. Ал улуу жибек жолунун саякатчыларынын тобуна кошулуп келип калган. Алардын тобу Капчыгайды көргөнү барышканда, ал Капчыгайды көрүп, бүттү, мен бул жерден кетпейм. Эң кооз жер экен. Мындай жер жок, эч жака кетпейм деп ал калып калган экен. Анын завод фабрикалары болгон. Анан Каракол дарыясын бойлото ар түрдүү мөмө жемиштердин сортторун олтургузуп, эң сонун бак кылган экен. Качан гана Совет бийлиги орногондо алардын баарынын эмнеси болсо да тартып алып, өздөрүн камап салышкан. Алардын үй бүлөсү жашаган шаардын ортосунда
2 кабат үй болгон. Петербургдун конок эшиги сыяктуу соода катмарлары бар офиси болгон. Апам алгач медреседе 3 жыл окуп, андан соң орус гимназиясында окуган. Анан медучилищага тапшыргысы келген экен. Ал жерде документ толтурганда үй бүлөсү тууралуу графадан улам өтпөй калган. Анткени ал байдын үй бүлөсүнөн да. Апама сен алгач совет бийлигине берилгендигиңди далилдеп иштегин деп айтышкан. Алардын баары билген, булар багынын жанындагы 2 бөлмөлүү үйүндө жашап жатышканын. Мына ошондон кийин экиниси ар кайсы шаарларга качып кетүүгө мажбур болушкан. Кийин экиниси Ташкентке барып жашап, анан ата-энелерин Ташкентке алып кетишкен. Баардык байлыктары мамлекетке калган. Мына апамдын тагдыры ушундай болгон. Апаңыз атаңыз менен кандайча таанышкан экен? Апам обком комсомолдо жумушка орношот. Атам эмгекчилердин коммунисттик мектебин Москвадан 4 жыл окуп келип, боордоштор үйүнүн үгүттөө жана жайылтуу бөлүмүндө иштеп калат. Бир ирет обком комсомолго келсе, апам текстери олтуруптур. Мына ошентип таанышып калышыптыр. Атаңыздын ата-энеси, чоң ата, чоң энелериңиз кимдер болушкан? Атаңыз кайдан агартуучулукка ыктап билимдүү болуп калган? Ал учурда 90% эл сабатсыз болгон да. 95% биздин чоң атабыз Айтмат Молдодон окуган, арабча жазган, билимдүү адам болгон. Айылда уста болгон. Чоң энем жөнөкөй аял экен. 1913 жылдары Айтмат чоң атам Төрөкул атамды алып темир жолго иштегени барчу экен. Ал учурда Россия Орто Азияны Сибирь жана Европа менен бириктире турган темир жол магистралын куруп жатышкан болот. Тоолорду тешип, туннелдерди өткөрүү үчүн жөнөкөй элди жалдашкан. Төрөкул 12 жашта тартынбаган, адамдар менен бат тил табышкан бала болгондуктан ал жердеги орус мастерлерден бат эле орусча сүйлөгөндө үйрөнүп алган экен. Анан жергиликтүү эл менен мастерлердин ортосунда котормочу болуп калат. Ал мастерлер Айтматка сенин аябай жакшынакай уулуң өсүп жатат, билим бериш керек. Биз жолдомо берели, окуткун деп айтышат. Ошол учурда Россия орус тузем мектебин ачышкан. Азыркы Тараз ал учурда Улуй аты аталган. Орус мастерлери, инженерлери жөндөмдүү бала билим алсын деп жолдомо беришет. Айтмат кантип уулумду жалгыз таштайм деп ойлонот. Жолдомону алып, Улуй атага ошол мектепке келсе, ал мектептин директору Абжалбек Чолпонкулов экен. Ал өзү Таластан болот. Айтмат чоң атабыз менен абдан жакшы мамиледе болушкан экен. Айтмат Абжалбектен 15 жаштай улуу болгон. Мына ошондон уулум көңүлү ток таштап кетсе болот деп ойлосо керек да. Ал балам кичинекей, таштай албайм дейт. Абжалбек, сиз өзүңүз мектепте кол эмгек мугалими болуп эмгектениңиз деп айтат. Анын колу абдан жөндүү болгон экен, баары колунан келген. Үй бүлөңүздү алып келип ушул жерде жашап, иштей бересиз. Төрөкулда сиздер менен болот дептир. Мына ошондой кылышыптыр. Ошол орус тузем мектебинде мугалим болуп иштеп калат. Кийин 20-жылдарда кайра кеткен. Ал учурда Төрөкулда чоң ойду, көнүп калган, орусча да, кыргызча да таза сүйлөйт. Совет бийлиги учурунда мындай адамдар аябай керек болгон. Ал элдер менен тил табышканды абдан жакшы билген. Аны советтик партиялык мектептен окууга жөнөтүшөт. Ал жерден да өзүнүн мыкты жактарын көрсөтө алат. 3 айдан кийин Москвадагы чыгыш жумушчуларынын коммунисттик университетине жөнөтүшөт. Анан алар үйлөнүшкөн, Ооба, үйлөнүшкөндөн кийин Нарын облусунун Караколуна, анда ошондой аталчу, жөнөтүшкөн экен. Андан кийин Жалал-Абад областына барып иштешкен. Апам дайыма чогуу жүргөн. Алар 1925-жылы үйлөнүшкөн. 1926 жылы балалуу болушкан. Бирок ал баласы оорудан уланбы айтыр жок болуп калган. Андан соң 1928 жылы декабрда Чыңгыз төрөлгөн. Балалык учурдан эле агаңыздын талантын байкадыңыз беле? Же кандайдыр бир жөндөм шыгы бар беле?
Апам Кара Буурадан жумуш тапкан. Ал 4 класста окуйт эле. 4 класста аларга мугалим чек арачы карабул деген теманы окуп берип, ошонун негизинде сочинение жазгыла дептир. Ошондо ал аябай көркөмдөп, өзүнүн фантазиясы менен текстте жок нерселерди да кошуп жазыптыр. Ал мугалим ал сочиненияны башка класстарга жана ата-энелер жыйналышында окуп берип, бизде ушундай бала тарбияланып жатат, келечекте өзгөчө адам болот дептир. Ар бириңиздер илимдүү, билимдүү болуп турмуштан өз ордуңуздарды таптыңыздар. Сиздердин ушундай кылып тарбиялаганга апаңыз кантип жетишти экен? Менин апамдын бизди тилдеп же сабаган эсимде жок. Ал ар бирибиздин тилибизди тапканды билер эле. Мен бир окуяны айтып берейин. 1943 жыл. Согуш күчөп турган учур, оор турмуш. Бир күнү апам баарыбызды ойготот. Тургула, бүгүн Розанын туулган күнү. Мен ага оладушки жасадым. Тегерек столго тарелкаларда оладушкилер турат. Баарыбыз столго олтурдук. Карасам оладушкилардын бетинде ак порошок себилип турат. А мен бул эмне деп сурадым. Илгиз, бул канттын майдаланганы деди. Ал эмне десем, татып көрсөң деди. Даамын татсам аябай таттуу экен. Билесиңби, мындан да таттуулар бар. Шоколад, мармелад деди. Канткен менен ал Москвада жашап калган да. А мен бышырылган жүгөрүдөн да таттуубу деп сурасам, апамдын көздөрүнөн жаш агып жатты. Мен бул мисалды келтиргеним, ар кандай кырдаалга карабай, апам үй бүлөлүк кутту сактай алган. Сиз физика математика факультетинин ал учурда Женпетте актагансыз. Кимдин идеясы болгон? Же өзүңүз тандадыңызбы бул кесипти? Бир нерсе же себеп болдубу, же математикалык жөндөмүңүз бар беле? Мен бул предметти жакшы билчүмүн. 1954 жылы менин эжем мектепти аяктап, ал учурда Борбордук жогорку окуу жайларына ушул жерден кабыл алчу. Электротехникалык байланыш институтуна тапшырган. Менимче Бауман атында болсо керек эле. Ал экзамендерин эң мыкты берген. Бирок мандаттык комиссия, кызым, сен эл душманынын кызы болгондуктан Москвага барып билим ала албайсың деп айтат. Бул биздин үй бүлө үчүн өзүнчө трагедия болгон. 1956 жылы мен мектепти аяктадым. Чыңгыз айтты: сен түз эле Ленинградка барып тапшыр. Ал жакта биздин фамилияны эч ким билбейт. Жогорку окуу жайларга тапшыра тургандардын справочныйын таап, андан Ленинграддагы киноинженерия институтун таап чыкты. Бизде Кыргызстанда кино эми жанданып келе жатат. Өнүгүп баштаганда кино инженерлери керек болот. Ошондо жумушка оңой орношосуң деп менин келечегим жөнүндө ойлонду. 2 курсту аяктаганда үйгө келсем, апам: бизге азыр материалдык жактан кыйын болуп жатат. Сага акча сала албайм. Деги бүткөндө ким болосуң деп сурады. Үн режиссеру болом. Кино тартуучуларынын чогуу жүрөм, алардын үнүн түшүрөм десем, ошентип талаа түздө жүрөсүңбү? Ооба. А үй бүлө күтпөйсүңбү? Күтөм. Билесиңби, кыз кишиге мугалим болгон эң жакшы профессия. Үйүң да каралуу, балдарың да каралуу, жолдошуң да ыраазы болот деди. Бирок чындыгында апам туура айткан. Анда сиз Ленинградтан 2 курсту аяктадыңыз да, Ооба. Ошентип Женпетке бардым. Айрымасын тапшырасың, 3 курска алабыз дешти. Айрымасын тапшырдым. Ошентип физика математика факультетине окуп калдым. Бир четинен мен бул предметти жакшы билчүмүн, мага абдан жакчу. Мына ошентип турмуш уланды. Балалыгынын оор күндөрү, ата-энесинин репрессияланышы, бүткүл дүйнөгө таанымал бир тууганы Роза Төрөкуловнанын өмүрүнүн негизги бөлүгү эле эмес. Сиз коомдук ишмердүүлүк менен пенсияга чыккандан кийин активдүү эмгектене баштадыңыз. Ага чейин да сиз аялдардын укугу менен иш алып барууну максат кылдыңыз беле? Мен институтта окуп жүргөндө кафедра башчысы чакырып айтты:
Биз кафедрада чечтик. Сени партиянын мүчөлүгүнө кабыл алыш керек деди. Ал учурда студенттерден, жумушчулардан партиянын катарына өткөрүп турушчу. Эгер сен партиянын мүчөсү эмес болсоң, жооптуу кызматтарга көтөрүлбөйт элең. А мен жок, каалабайм дедим. Чындыгында эле мен жөнөкөй окутуучу болуп эмгектендим. Эч кандай жооптуу кызматка иштеген жокмун. Каалабадым. Кандидаттык диссертациямды жактадым. Кафедранын доценти болуп эмгектендим. Кайра куруу жылдарында гана кафедраны жетектеп, окуу жайдын тарбия иштери боюнча проректору болуп эмгектендим. Эч түшүнчү эмесмин. Эмнеге эле кыздар жигиттер менен сүйлөшүп жүрүшүп эле анын боюнда болуп калат, ал кетип калат, кыз кайда барарын билбейт. Бизде коомчулукта жакшы түшүнбөйт да, мында ушундай учурларга аралашып, кыздын оор шарттан чыгуусуна жардам берип жүрдүм. Анан качан пенсияга чыкканда мамлекетибиз эгемендүүлүккө жетишти. Колхоз совхоздор талкаланып, аялдар базарга челнок менен алек боло башташты. Эркектерибиз өздөрүн жоготуп, үй бүлөлөрүнө жоопкерчиликсиз мамиле жасап, кээ бирлери ичип башташты. Аялдар абдан катуу жабыр тартышты. Мына ошондо мен иштеген окуу жайдын окутуучулары жардам берүүнү көздөп, үй бүлөгө жардам берүү борборун түзгөнбүз. Биз ушунун алкагында иштерди жасадык. Азыр бардык жерде НПОшниктер, батышчылдар биздин мамлекетибизди бузуп жаруучулар деп айтып жатышпайбы? Мен мындайларды укканда дайыма эстейм. Биз кандай балдардын, аялдардын укугун, үй бүлөнүн бүтүндүгүн сактоого жардам бергенибизди. Анан миграция маселеси башталып калды. Элди кулчулукка, аялдарды союкулукка жөнөткөн эл аралык сеттер бар да. Мына ошолордун торуна түшпөөсү үчүн биз аларды окута баштадык. Кайсы өлкөгө барса, ал өлкөнүн мыйзамдары, салттары, адаттары тууралуу маалымат берип даярдай баштадык. Силер ал өлкөнүн мыйзамдарын билишиңер керек. Кулчулукка кабылбаш үчүн деп өтө маанилүү иштерди жасаганбыз. Эми минтип биз ушуларды жасаганбыз деп айткандан айбыгы болуп турабыз. Бардык жакта эле телевидениеде да НПОшники деп кыйкырып жатышат. Сиз мындай мекемени 30 жыл мурда уюштурдуңуз беле? 1996 жылы уюштурганбыз. Бүгүнкү күнгө чейин иштеп жатат. Мен ал жакта көптөн бери иштебейм, ардактуу президентмин. Биз көп иштерди жасап, көп иштерди аткардык. Азыр аялдардын НПОсу деселе бир жыныстуу бүлөө деп түшүнүшөт экен. А биз бул тууралуу эч качан уккан да, ойлогон да эмеспиз. Качан биз билгенде бул нерсеге каршы турганбыз. Биз үй бүлөнү колдоп, сактоого аракет кылганбыз. Максатыбыз да ошол болчу. Сиз өзүңүздүн окуучуларыңызды колдоп чыккан учурларыңыздарда үй бүлөлүк зомбулук, аял эркектердин теңсиздиги тууралуу нерселердин кандай айырмасы бар азыркы учурдагылардан? Же ошондо деле дал бүгүнкүдөй эле проблемалар бар беле? Бул проблемалар ошондо деле болгон. Дайыма кыздарды күнөөлөп келишкен. Ал дайыма өзүн күнөөлүү сезип келген. Биздин ректор Рахат Ачылова аябай мыкты аял эле. Биз ал киши менен эмне кылыш керек? Бала менен кыз бирдей эле катышып, анан эле кыз күнөөлүү болуп калат деген маселени көп талкуулайт элек. Ал күнөөлүү болуп эле коомчулукта, ата-энеси да кабыл албайт. Бул деген трагедия да. Сиз азыркы учур менен ошол убакыттын айырмасы эмнеден болгон деп ойлойсуз? Ал учур менен азыркынын айырмасы анда аялдар укугунун өзгөчөлүгүнө маани берилген эмес. Ал учурда аялдар негизинен үй тирилигинен арыла алышкан эмес. Ооба да, совет мезгилинде аял төрөш керек, 3 айдан кийин балдарын берип. Ал тең укуктуу болгон эч ким ошол өзгөчөлүктү эске алган эмес да. Ошондуктан үй бүлөлүк көйгөйлөр жаралганбы? Албетте. Советтик мезгилдеги аялдар азаматтар.
Канчалык түйшүк көптүгүнө карабастан чоң бийиктиктерди багындырууга аракет жасашкан жана ийгиликтерге жетишкен. Ал учурда аялдарга баарына жетишүүгө кыйыныраак болсо да, азыр баарына жетишүүгө мүмкүнчүлүктөрү барына карабастан андай көйгөйлөр дагы да көбүрөөк болуп жатпайбы? Биринчиден, ошол стереотип ошол бойдон калып жумуссуздук, миграция күчөдү. Экинчиден, миграция үй бүлөнүн бузулуусуна алып келет. Энеликти коргоо жок. Жаш кыздар миграцияга кетишет, төрөп ар кимге ташташат. Коргоо боюнча эл аралык конвенция бар. Ал тууралуу эч ким эч жерде ооз ачпайт. Айтыңызчы, сиз улуу жазуучунун карындашысыз. Ошол эле учурда билим берүүнүн эмгек сиңирген кызматкерисиз. Аялдар кыймылын жетектеп жүрөсүз. Өлкөбүздүн коомдук иштерине активдүү катышасыз. Сиз агаңыздын көлөкөсүндө калган жоксузбу? Же бул фамилия сизге жардам бердиби? Биздин үй бүлөдө бул маселе мындай коюлган. Ар бирибиз өз кесибибизди тандадык. Мага тандоодо жардам беришти. Ар ким өзүнүн сферасында өз алдынча иштеш керек. Албетте улуу агабыздан, мисалы мен жолдошум мыкты врач, ошол саламаттык сактоонун министри болсун деп сурансак болмок. Ушундай маселени коюу оюбузга да келген эмес. Улуу агам ар бирибиз өз алдыбызча ийгиликтерге жетүүбүз керек деген тапшырманы алдыбызга койгон. Мен кандидаттык диссертациямды жактаганда мен барып жетектиси менен тааныссам болмок. Атайын таанышкан эмесмин, мага ишенип албасын деп айткан. Экинчи агам Тоо кен институтун бүтүргөн, техника илимдеринин доктору, академик, эл аралык, ата мекендик бир топ сыйлыктардын лауреаты. Мына ушулардын баарына ал өз мээнети менен жеткен. Анткени биздин үй бүлөнүн алдына ушундай максат коюлган. Өзү агаларыңыз тууралуу маалыматтар көп. Эжеңиз жөнүндө болсо негедир аз маалымат. Анткени эжемдин жүрөгү ооруйт эле, эрте кайтыш болуп кетти да. Анын 3 уулу калган. Азыр неберелери, чеберелери бар. 2 уулун үйлөнттү. 3-чү уулу Асанды үйлөй албады. Эрте каза болуп калды. Кетеринде Асанды мага табыштап кетти. Сен баш көз бол, сен кара деп айтты. Мына ошондон бери Асан экөөбүз эже жээн эмес, авторлошто болуп жүрөбүз. Асан экөөбүз ар түрдүү макалаларды, китептерди жазабыз. Ал мага өз уулумдай болуп калган. Азыр аялдардын укугу боюнча аябай активдүүлүк күчөп турган чак. Убагында сиздин жапжаш бойдон жолдошуңуз уурдап кеткен экен. Сиз кандай эле калып калдыңыз? Биринчиден, бул согуштан кийинки мезгил эле. Ала качуу согуштан кийинки учур үчүн кадимкидей эле көрүнүш болгон. Анткени согуштан кийин куда түшүү, той берүү мүмкүнчүлүк болгон эмес да. Биздики деле экөөбүздүн макулдугубуз менен ишке ашкан. Мен анын окуусун бүтүүсүн каалаган элем. Анын атасы 4 жыл согушта болуп келген. Ооруп жаткан. Балдары жаш, куда түшүүгө чамалары жок эле. Троллейбусга олтуруп алып кеткенбиз, чындыгында ушундай болгон. Сизди троллейбус менен уурдап кеткен турбайбы? Ал учурда кача турган кыз өзүнүн чемоданын өзү даярдап, анан чемоданын өзү менен кошо алып чыкчу. Азыркыдай эмес деңизчи? Ооба, бул кадимки эле көрүнүш эле. Эки тараптын макулдугу менен тою жок эле, турмуш куруунун жолу эле. Азыр ала качуунун кажети жок, баарынын шарттары жакшы да. Сиздин жолдошуңуз кесиби боюнча врач болгон экен. Ооба, ал алгач травматолог, андан соң балдар хирургу болду. Ошол боюнча өмүрүнүн акырына чейин хирург болуп эмгектенди. 2 балаңыз бар деп уккам. Ооба, 2 балабыз бар. Менин билгенимче, улуу уулуңуз көп жылдардан бери Америкада. Неберелериңиз, чеберелериңиз менен жашашат. Ооба, алар Американын жарандары да. Эмнеге алар өлкөбүздөн чыгып кетишкен? Куугунтук болду эле. Чыңгыз Төрөкулович кыргыз тили боюнча маселе көтөрүп чыккандан башталды.
Ал учурда Борбордо жалгыз эле кыргыз мектеп болуп, анда 45-50 окуучу бир класста окугандыктан кыргыз тилдүү мектептердин ачуунун зарылчылыгы бар экенин айтып чыкканда каршы чыккандар болгон. Мына ошондо аны КГБ аңдып баштаган экен. Киселев деген бар эле, көрсө баарыбызды текшерип чыгышкан экен. Биз чынчыл, таза кишилер болгондуктан бизден эч кандай илинчек таба алышпаптыр. Илгиз Төрөкуловичтин институтуна 13 жолу текшерүү жиберишиптир. Эч нерсе табышкан жок. Ошондо биздин балдарды аңдып башташкан экен. Эжемдин уулун, анан менин уулумду артынан түшүшүп, ар кандай сөздөрдү таратып башташты. Менин уулумду машинада келип, зачеткасын берип жиберсе эле алар 5 коюп беришет экен деп, эжемдин баласы диплом заштага келгенде балдар менен мушташкан экен деп, диплом коргоп жаткан жерине милициялар кармап кетишкен. Менин уулум окуусун бүткөндө эч жерге ишке алынбасын деп буйрук беришиптир. Балам окуусун бүткөндөн кийин соода менен иштеп жүрүп, анан Америкага кетти. Кызыңыз деле врач экен. Өзү ата кесебин улантышкан го баары. Ооба. Атасы үй бүлө башчысы болгондон кийин балдары да атасынын жолун жолдошту. Менин билишимче, сиз азыр неберелериңиз менен турасыз. Азыркы учурда жеке мен үчүн улуу муун менен бирге турган абдан жагымдуу көрүнүш. Неберелер менен чоң энеси жашаган. Кандай сонун көрүнүш. Бул эзелден эле элибизде көп муундардын бир үйдө жашоосу уланып келаткан көрүнүш жакшы нерсе. Бир муун экинчи муунга үлгү болот, бир муун экинчи муунга кам көрөт. Бул абдан жакшы нерсе. Мен өзүм да ушундай чөйрөдө жашайм. Балдарым, неберелерим, чеберелерим. Айтыңызчы, сиз да акынсызбы? Ыр жазасызбы? Жок, мен ыр жазбайм. Мен өзүмдүн эскерүүлөрүмдү гана жазам. Ооба, билем, 3 китебиңиз жарыкка чыкты беле? Жок, азыр айтам. 5 китебим жарыкка чыкты. А мен өзүм кыргызча, орусча жазам, өзүм котором. А сизге эмне эргүү берет? Эң алгач мени чоң таштагы окуя толкундаткан. Ата бейиттин ачылышындагы өзүмдүн сезүү туюумду жазгым келген. Тарыхтын ак барактары деген китебимде ошол репрессияны, биздин үй бүлөнүн тагдыры тууралуу жаздым. Алгач кыргызча жаздым. Анан орусча котордум. Андан кийин Чыңгыз Айтматов 90 жылдыгына карата жээним Асан экөөбүз «Человек жив, пока о нем помнят люди» деген китепте агам тууралуу жалпыга маалым болбогон турмуштук маалыматтарды жаздык. Андан соң «Мой отец как государственный деятель» деген китепте атамдын өлкөнүн өндүрүшүнө кандай база түзгөнүн жаздым. Илгиз Төрөкулович да 12 жашында согуш мезгилинде почтальон болуп иштеген. Ошону да кичинекей почтальон деген эскертүүнү жаздык. Кыргызча кат келди деп коюшат эле. Менин дагы бир китебим бар, сен окуп чыккан «Өмүр белеси» деген. Бул жыйнакта менин аялдардын укугу боюнча ар түрдүү макалаларым, биографиялык эскерүүлөрүм камтылган. Ошентип 5-6 китебим бар. Бирок мен өзүмдү жазуучу деп эсептебейм. Мен үчүн булардын баары менин эскерүүлөрүм деп ойлойм. Айтыңызчы, а сиз үчүн Чыңгыз Айтматов кандай ага болду? Мен бир макаладан окуп калдым. Ал шаарда окуп жүргөндө кошумча акча иштеп таап, сизге, сиңдиңизге пальто алып, чоң агаңыз Илгизге жылуу куртка жөнөтүп турчу. Чөнтөгүнө акча салып койчу. Куртканы кийип көрүп, анан чөнтөгүнө колун салса эле акча чыгып калчу. Албетте жагымдуу да. Ооба, ал бизди башкалардан кем калбай жашасын деп чөнтөктөрүнө акча салып койчу. Ал биздин тартиптүү, билимдүү болуп чоңоюшубузду абдан каалачу. Ал учурда ооруучулар болгондо, совет мезгилинде да анын китептерин жарыкка чыгаруудан бир топ тоскоолдуктар болгон. Деги эле сиздин балдарыңыздын бутуна туруусуна агаңыз жардам берди беле? Жок, ар ким өз кесибин өзү тандап, өзү үчүн жооп берген. Ар ким өзүнүн тандаган кесиби боюнча өз алдынча иштешкен. Эч кандай бирөөнү кандайдыр жардам аркылуу жумушка орноштуруу болгон эмес. Сиз дайыма аялдардын укугун короп келесиз. Сиз өзүңүздү феминистка деп эсептейсизби? Эгер мен өзүмдү феминистка деп эсептесем, анда мен бир жыныстуу никеге каршымын. А жөн эле аялдардын укугун коргоочумун десем туура болот.
А сиздин жолдошуңуз ушул убакыттагы активдүү ишмердүүлүгүңүзгө кандай карайт эле? Гендердик теңчилик боюнча мен ага баарын түшүндүрүп берчүмүн. Ал абдан туура кабыл алчу. Айтыңызчы, сиздин оюңузча Кыргызстандагы бактылуу аялдын портрети кандай болуш керек? Бизнес леди аялдар баарын ийне жибине чейин түшүнгөн, ар ишти ордуна кое алган, илимдеги аялбы, искусстводогу аялбы, өзүнүн багытында өз эмгеги менен ийгилик жарата алган адам деп ойлоймун. Көбүнчө мен телевизор көрбөйм. Бир ирет койсом, кайсы бир ажы айланасына жаштарды чогултуп алып, алардын суроолоруна жооп берип жатыптыр. Ал эркектин 4 аялы болуш керек. Аларга расписание түзүп коюш керек деп айтып жатат. Аялдын эч кандай кызганычы, көрө албастыгы болбош керек. Ал сүйүнүшү керек деп айтып жатат. Мен муну угуп алып абдан таң калдым. Биз кайсы кылымда жашап жатабыз? 21-кылымда жашап жатып, ушуларды үйрөтүп жатабызбы? Анан журналист суроо берди. Эмнеге аялдар активдүү эмес деп? Аялдарды диний көз караштар басынтып жатпайбы? Аялдар билим алыш керек, өзүнө шарт түзгөндү үйрөнүш керек. Эң негизгиси үй бүлөдө түшүнүүчүлүк болушу керек. Аял менен эркек бирин бири түшүнүп, сыйлап турса, үй бүлөнүн баалуулугу артат. Жанагы мен айткан конвенциянын 5-статьясында бир пункт бар. Эгер үй бүлөдө чыр чыгып калса, эң биринчи балдардын кызыкчылыгы каралышы керек. Андан соң ата-энелердин кызыкчылыгы каралат деген. Эгер алар балдарды жакшы тарбиялап берсе, өлкөбүзгө жакшы. Эгер алар кароосуз калтырса, бейбаш, бейтартип балдар чыкса, мамлекетке чоң зыян алып келишет да. Нуруз эже, азыркы учурда көпчүлүк аялдар эрктүү болуп, өздөрүнө ишенип, балдарынын келечеги үчүн жалгыз күрөшүп жатышат. Атасынан жаман тарбия албасын деген максатта. Сиз кандай ойдосуз? Эркек кандай болгон күндө да аял үй бүлөнү балдардын кызыкчылыгы үчүн сакташ керекпи? Балким ал өзүнүн кызыкчылыгы үчүн турмушун бузуп жаткандыр. Биринчи турмушун бузуп, экинчи турмуш курганда ал балдарына кандай мамиле жасайт? Эң оболу ошону ойлонуш керек да. Мен канткен күндө да үй бүлөнү кургандан кийин аягына чейин сактоосун каалаймын. Анткени балдар тынч жашоодо өсүп жетилиши керек. Мыкты үй бүлө, мыкты мамлекеттин пайдубалы деп эсептеймин. Менин акыркы суроом, азыркы жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Биз жашаган учур менен азыркылар жашаган жашоону салыштырып болбойт. Бирок үй бүлө курууда аял менен эркек абдан жакшы ойлонуусу керек. Балдарды сактоону, аларга туура багыт берүүдөгү чоң милдеттүү сезүүлөрү керек. Чоң рахмат сизге. Абдан кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн. Дайыма ушундай дем менен узак өмүр сүрүңүз. Сизге кайраттуулук, бакубатчылык каалайм. Биздин өлкөнүн үлгүлүү айымдарынан болуп жүрө бериңиз. Албетте, менин курагым бир топко барганы менен өлкөбүздүн келечеги кандай болот, балдарыбыз кантип чоңойот деп кабатырланам да. Буйруса дагы көрө жатарбыз. Айтматовдардын То, что фамилия Айтматовых навсегда останется в истории Кыргызстана, это неоспоримый факт. Несмотря на жизненные невзгоды, дети Туркулы и Нагима Айтматовых достигли небывалых профессиональных высот. И сейчас, и спустя много десятилетий, все мы с гордостью будем говорить, что были их современниками. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Биздин каналга жазылууну унутпаңыздар. Биздин келерки чыгарылыштарга көз салып туруңуздар.